озуң жап да отур. Мындай үй бүлөлөр бар. Жебесем жок, ичпесем жок, сен билим ал. Мындайлар бар. Аны да көрөсүң. Мындай үй бүлөлөр бар. Эмнеге менин балам эмес? Менин балам ушул балдардын баарынан кыйын го. Кантип эле менин балам эметпесин? Эже, эмне керек сизге? Акча берейинби? Ушул баланы сайрыс кылбайсызбы? Эмнеге кылбайсыз? Мисалы. Ушундай мисалы да. Же болбосо тескерисинче укмуш баласы, укмуш таланттуу балдар келет да. Чын эле таланттуу. Эгер биз ага чын эле ошо баланын бир көңүлүн тапкандай, баланын көңүлүнө жаккандай, бир кызыктырып кете алгандай билим бере алсак, балким чын эле генийдир ал балачы. Ушундай потенциалы чоң балдар бар. Бирок ата-энелер койчу журда байлабыз. Үйдө ким жасайт анда жанагы мени? Үйдү ким карайт жана мен жөнөтө албайм, тыйыным жок. Канча бериш керек? 100 сом жок. Эптеп ушул мисал үчүнчү. Мына ушундай да, ушундай разный сүйүлөр. Балким сүйөттүр, ооба, колунун келишинче. Бирок ушундай сүйүлөр. Анан бардыгы өз аркылуу да ошондо. Ата, мисалы ата да, апа да өз аркылуу биринчи кезекте ал өзү турат. Өзүнүн кызыкчылыгы турат, өзүнүн тапкан ташыганы турат. Ошонун канчасын бере алам, мен берип атпаймынбы? Ал өзүнүн бергенин эсептейт, өзүнүн кылганын эсептейт, баланы тууп койгонун, таап койгонун эсептейт. Ал эми бала ошондо бир кандайдыр бир ушул жердеги бир алар каалаганбы же каалабаганбы, бирок жаралып калган бир пока жанында жүргөн, кээде кубанткан, кээде кайгырткан эле бир элемент үй бүлөнүн деп айталыбы? Ушундай да. Эч бир үй бүлөдө кыргыздын бир кемчилиги личность катары бул бир өзүнчө адам, мунун мен жөнүндө да ою бар. Мен ушу балам мени сыйласа, мен кандай болсом, менин балам мени сыйлайт деген сезим бир да ата-энеде жашабайт. Мен муну 100% эмеде айта алам. Ооба, мен айрыкча сиздин эмеңизге толук кошулам. Жанагы баланы жакшы көрүү боюнча ата-энелердин түрүн 3 түргө бөлбөдүңүз. Андан да көпкө бөлсөк болот. Эми баягы кыска убакыттан баарына токтоло албайбыз. Эң негизгиси жакшы басым койдуңуз. Кыргыздын балага кылган мамилесичи. Кыргыздар дегеле баласынын чыгармачылык жөндөмүн өстүрүүгө болгон камкордугу дагы мындай өтө үстүртөн да. Баланы чыгармачыл деп эч ким эсептебейт. Бир да үй бүлөдө баланын мисалы үчүн мен кичинекей кезимде ушу аябай Акшулага баргым келчү эле да, ырдагым келчү, анан кийин ырдабай калгам да, ошон үчүн кызым ырдасын. Дагы деле өз аркылуу, көрдүңүзбү? Анын кызыкчылыгын, анын жетпей калган максаттарын бала жетип бериш керек да. Менин балам эмнеге шыктуу көрөйүн да. Могу балам мога шыктуу экен. Карап көрсөм, монтуп койбодубу балам деп баланын чын эле эмнеге кызыгат, баланын чын эле ар бир баланын өзүнүн жөндөмү бар, туурабы? Ансыз болбойт. Мейли жаман жака жөндөмдүдүр, бирок кандайдыр бир жөндөмү бар да, жөндөмсүз болбойт да. Бирок ага эч ким басым жасабайт. 50 жылда эл жаңы дейт го. Мен бала кезимде эсеп айткым келет азыр. Мен ата-энемди жамандагандык эмес, тек кана алардын аң сезимичи. Мен ат башта чоңойдум, мал менен. Анан ата-энеден бир мындай мамиле бар эле да. Ой, малдын боксагын чыгарбайсыңбы? Чилистен болчу деп болуп отурасың деп баягы көртүлүккө көбүрөөк байлап коет да. Бирок азыр да бар. Азыр деле ошондой айтып атпаймынбы? Эгерде сен идиш жуубасаң, бүгүн Акшулага барбайсың деген. Ушуна ультиматум койгон. Сен үч албадыңбы? Сен бүттү, Акшулага барбайсың. Анан бала ыйлайт. Анан байкуш бала ошо эне атасы үчүн 4 алганга аракет кылат. Анан ошо бала байкушум эптеп бат-бат үйдү жыйнап, бат-бат апасынын оозун жабыш үчүн үйдү шыпырып, аябай каалоосу күчтүү болот да бир кезекте эле баланын. Ар бир баланын бир немеге аябай кызыгуусу артат бир кезде бир. Анан бирок ал өлүп калышы мүмкүн, туурабы? Аны кантип өлтүрөбүз? Биз эле өзүбүз өлтүрөбүз. Мен өлтүрөм, мугалим катары кызыктырып кете албайм. Ата-эне ошентип атып, анан бала дайыма өзүнүн ошол тажап деле кетет балачы, өзүн дайыма ошону менен эптеп өзүнө ошону дайыма бир кандайдыр бир ошону баягы орусча айтканда зарабатывать вот этот да рухсатын ата-эненин немесин алышка дайым эле, анан эле дайыма жанагынтип эле манипуляцияда жүргөндө бала манипуляцияда турганга бала чындыгында
тажайт. Мен бир эле белгилүү адамдын кызы мага кичинекей кезинде келди. Белгилүү адам, мен айтпай эле коеюн аты жөнүн. Абдан белгилүү адам. 8-мартка карата интервью берип атат балдар. Кичинекей балдар. Мамасын кандай жакшы көрөт. Прямой эфирде отурабыз заманада. Анан кийин орусча эфир болуп атат. Анан ошол кыз эмне мамаңа айт, эметчи, куттуктачы, эмне каалайсың мамаңа деди. Орусча болуп атат. Ал орусча айтып атат, мен эми кыргызча которуп бергенге аракет кылайын. Ал айтты: мен мамам такыр ыйлабашын каалайт элем. Папам көп эле акча берип турса, мамам ыйлабайт эле деди. Мына ошентип айтты. Мен ал белгилүү аябай чын эле бул үй бүлө эчтекеден кор болбогон, сүйүүдөгү өсүп аткан бала болуш керек деп ойлогон баланы биз бир эле күндө ошол жанагы бир эле сүйлөмү менен, баланын тилеги менен биз ал үй бүлөнүн чыныгы ичиндеги атмосфераны окуй алдык. Мен эле мугалим эмес, ошолдо отургандардын баары эле да. Анткени баары эле ал кимдин кызы экенин билип атышкан да. Эми бул мейли, ал эч кимге мен эме кылып айтып аткан жерим жок. Бирок негизи жана сиздин сурооңузга болгон жооптордун бири да. Күлмүрөжө, негизи мен бул уктуруумдун концепциясы адабият, маданиятта. Бирок мунун тамырына келгенде ошо биздин бүгүнкү темабыздагы тиги өксүк өспүрүмдөрдүн өксүгү жөнүндө, себеби биз балдардын чыгармачылык жөндөмүн ойготууда деги эле баланын инсандык калыптануусуна бөгөт койгон ата-энелик ошо колко кылган мамиле жөнүндө кеп кылганыбызда маанилүү деп ойлойм. Студиянын номурун дагы бир айталап коеюн: 0312 68 06 06. Ол жеке мындай да, мисалы үчүн бала деген бул адам, келечектеги адам. Ал эмнени алса, ошону эле бизге кайра чөйрөгө берет, коомго берет, өлкөгө берет. Мисалы үчүн бала, мен муну мен атам да айтчу, мен ошого чын эле азыр ишенем, өзүм практик мугалим катары. Бала эч качан сенин айтканыңды аткарайын деп аракет кылбайт. Мен сизге ушуну айтайын. Туура айтасыз. Эч качан. Бала деген дайым көргөнүн гана кылат. Биздин азыр бүгүнкү өспүрүмдөр, жана сиз айтып аткан өксүк деп атасыз, бала, биздин өспүрүмдөрдүн өксүгү эле бул балдарга азыр чын эле чыныгы үлгү болуп берчү баатырлар, каармандардын жоктугу. Бала, мен айткан жокмун азыр, манас анан деген каармандар эмес. Күнүмдүк жашоодо личностьтар. Балдардан, кичинекей балдардан ким болосуң десең, депутат болом. Эмнеге десе, алар байда. Анткени алар байда. Баалуулук ошол. Баалуулук ошол. Баланы эч качан сен анан баланы, мисалы үчүнчү, жанагынтип сиз айткандай бөгөт кылып, идиш жуусаң барасың, идиш жуусаң барбайсың. Мына ушунун кесепетин көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө Россияда жүргөн мигранттардын аякта дагы атай кызматтарынын статистикалык немесинде мындай болуп атпайбы? Эң зордук зомбулукка жакын кыргыздар экенинчи. Маселен өткөндө Якутияда болгон нерсе бул. Сен эгер адамдык касиетиң ойгомосо, кантип улуттун татыктуу өкүлү боло аласың? Башка өлкөдө барганда дагы кыргызды, мындай кыргыз улуту ушундай экен деген образды ушундай түшүнүктүү жайылтып атат да. Үй бүлөдө уядан эмнени көрсөң ушканда ошону аласың. Биз ошонун жыйынтыгын көрүп атабыз. Ол жеке сиздин ошо эмеңизге туш келип аткандан, үндөшүп аткандан айтып коеюн. Кече-кечинде эле менде ата-энелер чогулушу болду да. Ошол жерден ушу сөздү айттым эле, ата-энелерим угуп атса, дагы бир жолу угуп коюшар. Мен ошол жерден айттым да, мына биз майдын 7-синде Германияга. Ошол жаңылыкты айта келсеңиз жакшы. Атайын микрофон жакында. Хор конкурсуна кетип атабыз да. Конкурс деле эмес экен, эми ал фестиваль, хор, балдар хорлорунун майрамы дейинчи. Ушундай экен. Германияда 8-нен 15-не чейин биз ошо жактабыз да. Анан ошо жака кетип атып, мен айтайын дегеним, кечинде ата-энелерге бир аз кичине капалыгымды айтып, таарынычымды айтып, ошол жерден айтып атам да, эмне үчүн силер балдарыңарга айтпайсыңар? Мен күндө айтып атам ошону депчи, силер ооба, менин балам кетип атат. Мен акча эметип, билеттин акча сатып бердим да. Германияга баратат менин балам. Мына ушинтип сыймыктанып алабыз. Биз балдарга эмне үчүн айтпайбыз? Мен балдарга күндө айтып атам, балдар, силер мейли жакшырдагыла, аябай соннурдагыла, бирок силер жаманырдагысыңарбы, жакшырдайсыңарбы? Кыргыз деген эле сөздү айттырып келебиз биз. Кыргызстандан келишиптир балдар.
Паланчаев Түкүнчө эмес, Олжобай Шакир келип укмушурдап кетти эмес. Кыргызстандын балдары келди, момундай экен, тартипсиз экен. Улуттун момундай экен, жаман момундай балдар болушат экен. Бирде Турцияга барып, мен билем да, бир залга келип, анан грузиндердин балдары келген. Эми бийлегендерин айтпаңыз, жөн эле харизмасын айтпаңыз, эркек балдарынчы теме эле чыкса, өөнө суктанып, алар бийлеп аткан буттарын монтип, тырмактарын учуна туруп алып, айланайын укмуштар жасап, теме эле эми балдарынын өбүчүдөй болгон балдарын, жигиттеринин жүзүн айтыңыз. Анан баары суктанып атабыз. Анан ар жактан түрк балдар дагы кызыгандуу келишет да, экөө сөз таппай калышты окшойт, ар жактан урушуп кеткен экен. Ишенесизби, ошо жана залдагы жанагы отургучтардын бүт бархатный отургучтардын баары монт жанагы бийлеп аткан кинжалдары мененчи тилип кетишиптир. Ишенесизби, ушундай кооз бир сонун залды кетип атканда грузин жигиттер, эми ошолор өспүрүм эле балдар, кичинекей балдар, монтип тилип кетип калышты. Мына сага мейли сонун бийле, укмуш бийле. Мага демек. Мен муну айтайын дегенимчи, эми ата-энелерди мен баягы алым жеткен үчүн аларга опузалап атам да. Ушул сөздү мен өкмөткө эле айтат элем да. Барып атышат го, чыгып атышат го. Иши деле жок, биз барып. Биз балким барып өкмөттүн жүзүн түшүрүп келип аткандырбыз. Уят кылып келип аткандырбыз. Ошо мигранттай эле болуп, аларга мигрант болуп кетип атасыңбы? Же сен өлкөнүн жүзүн көрсөтүп, укмуш, искусство, маданиятыңды көрсөтүп баратасыңбы? Өлкөбүзгө баары бир го. Анткени сиз айткандай ошондой акылы бар, ошондой деңгээли бар, өкмөтүбүз бар, депутатыбыз бар. Алар отуруп алышып, алардын иши да жок. Биз баратабызбы, барган жокпузбу, кайсы акчабызга баратабыз, кайсы. Балким биз чын эле Кыргыз жөнүндө бир жакшы, канча жолу барып атабыз, жакшы сөздөр да угуп келип аткандырбыз. Балким биз кыргыздар жөнүндө мындай канча азас болсо дагы кыргыздар булар кимдер десе, алар тоодо жашаган, аябай ушундай эми анан эле жеп алышкан, койду өкүрттө карышкырдай жеген эле эл дегенден башка дагы бир кандай, жок, алар аябай жапжашынакай балдар бар экен. Тем эле ушундай ырдашат экен, ушундай сылык, ушундай назик, тем эле сонун балдар экен деп айттырып атканбыз. Жакшы. Тиги улуттун кулк мүнөзүн калыптандырууда сиздей бирин экин саналуу адамдар, жаш өспүрүмдөрдү тарбиялап келатканда сиздин кыргыз маданиятына жасаган эмгегиңиз абдан зор, улутка дагычы. Себеби балдар чыгармачылыгын мынчалык деңгээлде калыптандыруу болгондо театрлаштырылган оюн зоогу менен кошо көргөзүп, анан чыгармачылыгын жөндөмүн менен арттырып, аны менен кошо мына Турдубек Чокиев жолдошуңуз экөөңүздөр кошулуп баягы Алтын уя деген оперетта жаздыңыздар эле балдар үчүнчү. Бүгүнкү күндө акын жазуучулар, композиторлор балдарга чыгарма жазууну унутуп койдук. Ошондой учурда сиздер жаратып театрга жарк этип коюлду. Анын көркөм концепциясы да мыкты эле, аталышын да карабайсызбы? Алтын уя. Андагы тиги жаныбарлардын оюну аркылуу баланы өстүрүүдө. Мен азыр студияга телефон чалып бар экен, угуп коелу. Алло. Олжобай Шакир, ассаламу алейкум. Валейкум. Жакшылык улуп атабы? Сонун, сураңыздар. Чолпон атадан педагог проф Маралга ийгилик каалоо менен сиздин кубаттуу үнүңүздү угуп туруп, Гүлмира айымга ден соолук, бакубатчылык, анан ишине ийгилик. Мына ушундай адамдар үйүбүздө абдан көп экен. Мен дагы мугалим менен өткөндөгү. Ушундай адамдар системаны өзгөртүү керек да. Эле синдердин адамдарындай, синдерде окуучуларды окуткандай кылыпчы. Анан ийгилик каалайм. Рахмат. Системаны өзгөртө албайбыз го, бирок улуттун аң сезимин өзгөртүүгө аракет кылабыз. Бүгүнкү сөз ошол маңызда. Канткенде ошо улуттун кулк мүнөзүн калыптоого маданият ишмерлери эмне кыла алабыз, колубуздан эмне келет? Кайра эле балдарга айтабыз да. Эгерде биз бүгүнкү балдардын аң сезимин жок дегенде өз балдарын тарбиялоодогу, өз балдарынын жакын сүйлөп койсоңуз. Өз балдарын тарбиялоодогу бир концепцияларын ошолорго бир кандайдыр үлгү бере алсак, жанагы айтып атабыз го, бала баары бир көргөнүн гана кылат. Балдарга мына бүгүн үлгү боло алсак, балдар андан өткөн баалуулуктар бар. Момундай руханий, мына мисал үчүн
мен айтып атам да, мен мугалим катары мисалы үчүн улам бир нерсеге кызыга берем да. Анан мен кече айтып атам да, эми кече эмес, кыздарыма айтам да, мугалимдеримечи. Биз мугалимбиз. Ооба, биз мен ырдатып эле балдарды ырчы кылуу абсолюттук түрдө менин методикамдын башкы планында эмес. Менин мугалимдик максатымдын жеткен эмеси. Мынтип сурай беришет да менен, канча ырчы чыкты анан ошондо акча алат дейм. Мен ырчы болбогула дейм балдарды. Кеп анда эмес. Кеп анда эмес. Эстетикалык билим. Мен айтам, силер ырчы болгон, балам ырдабай эле койсун, хорго барбай эле койсун, ырчы. Мен ырчы тарбиялаган жокмун балдарыңызды. Мен балаңызды жөн гана адам катары, мен сизге жардамчымын. Мен сизге бериңизчи, кандай татынакай кызыңыз бар, кандай таланттуу балаңыз бар. Мен жөн гана жигит кылып тарбиялап берейинби? Мага бериңизчи, мен ушунчалык жакшы көрөм балаңызды. Мен каалайм ушуну чын эле тарбиялагым келет. Анан ушундай сөздөр, анан мен оюман жаңылып атам да, айтайын дегеним, мугалим катары мен минте берем да. Ооба, ырдатып атабыз. Бирок бул максат эмес. Аябай жакшы ырдап атышат, 3-үн 4-үн ырдап атышат. Биз алардын кандайдыр бир чыгармачылык мүмкүнчүлүктөрүн, жана сиз айткандай роль ойнотуп атабыз, ырдатып атабыз, бийлетип атабыз. Бирок ал эле максат эмес. Мен айтам да, биз түпкү элибиздин, мисалы үчүн, кыргызды кыргыз кылып калган кандайдыр бир өзгөчөлүктөрүбүз бар да. Аны жоготууга эч кимдин акысы жок, чындап келгендечи. Бала тарбиялоодо дагы. Аны мен айтам да, мен Кудайга шүгүр, менин Кудайга 1000 мертебе ыраазымын. Аз мен баягы интернатта чоңойдум да. Аз убакытта каникулда болобу, кайсы убакта бир кес гана мени чоң апам, балким кандайдыр бир жакшы бир аялдар, мындай бир жакшы аялдар менен жолугууга мүмкүнчүлүгүм болгон экен да. Мен ошолордон көрүп калдым. Мисалы, мен эжелерим кийиз жасап атканын, шырдак жасап атканын. Мен мугалим катары мен айтам да, эгерде биз сактап бере албасак, макул, энелер бербесин азыр. Энелер бере албай калды, алар минтип сүйлөп калды азырчы. Мен бүгүн үйүмдө мясо по-французски готовить эткем да, анан кийин алар мисалы үчүн оюна да келбейт. Мисалы үчүн ошол анан кийиз, шырдак, оймо чийме, бул эмнеден келип чыккан, кол өнөрчүлүк, туш кийиз. Туш кийиздердин түрлөрүнүн сайылганын көрдүк го биз, сайма сайып түйүп балдарыбызга. Анан мен баккан апам биздикине келип бир ай жашап калса, мисалы үчүнчү, бир күндө баарыбызга монтип, мен балдарыман баштап, менден бүтүрүп, мен жолдошума чейин баарыбызга жүн байпактарды түйүп туруп, ме деп берип 2 күндө 2-3 төшөктү курап туруп кетип калат эле да. Мына эне деп ушуну айтыңыз. Анан мен айтам да, келгиле бир эме кылып, мен атаңын көрүп бир ушун байысам, анан бир чоң меке сатып алсам, бир комнатасына мен кол өнөрчүлүк киргизип коет элем. Ушундай кол өнөрчү эжелерди чакыртып туруп, мен кыздарыма үйрөткүлөчү. Биз милдеттүүбүз, ар бир аял заты колубуздан келген. Мына жана айтып атпаймынбы, личный пример жок да биздечи. Биз өзүбүздүн эмебиз менен ошо балдар жок дегенде кылбаса дагы, мен кылбасам да өзүм ооба кийиз жасабайм, кийиз теппейм, эч ким айткан жок. Мисалы үчүн азыркы жаш келиндер минтип айтышы мүмкүн да, балким биз тетиги сайга барып суу алып келип, от жагып, казанга суу ысытып туруп, анан кийин балдарыбызды киринтпейли, Гүлмиреже жок дегенде ошону айтпайсызбы анда деп мени эмеге жакка такашы мүмкүн да. Ал жөнүндө болгон жок сөз. Биз эне катары, аял катары, как носители генетического фонда, өзүбүздүн кыздарыбызга, балдарыбызга өзүбүздүн ошо генов, мисалы үчүн биз жолдошум экөөбүз сүйлөшүп калганда, бир капалуу үн менен айтат да, чиркин апам отуруп алып эле, жанагы эле курак эле курай берет эле, жаны тынганын көргөн эмесмин ошол кишинин деп айтат да, апасын эстейт да. Жаны тынганын көргөн эмес элем. Же кийиз жасап атат, же шырдак жасап атат, же курак курап атат, же сайма сайып атат, же түйүп атат, же тигип атат. Караңызчы, кандай, мына личный пример. Мынакей биздин кыздар эмнени көрүп чоңоюш керек. Кеп эле анда эмес, биз аларды ошентип эле кийиз жасатып салалы, кайра тетиякка кайтаруу эмес. Аны жок дегенде, бул биздики болчу, биздин эл ошону жасаган. Бул биздин элдин көркөм руханий дүйнөсү, бул да болсо биздин байлыктар. Ооба, сөзүбүзгө аралжы. Ушул эле убакта биздин могу көркөм өнөр кружокторучу жер жерлерде кандай деңгээлде экенин билбейм да. Бирок ошол кружок
жокко берейин деген ата энелер балдарын көп учурда жанагынтип көрүп окатын артан кубалатып коет. Мындай баланын жөндөмү десе эле сөзсүз эле ал ырчы же арчыс болуп чыгуу эмес да. Саясатчы болсоң дагы ораторлук өнөр да керек да. Элдин алдында сүйлөгөн тилин чайнагандар деле бүгүн депутат же министр болуп атпайбы? Ошол адамдын ички дүйнөсүн калыптандырууда баланы бала кенедейинен тарбиялоо, көркөм өнөргө тарбиялоо жагын унута калтырып аткан. Ошол тилин чайнаган депутаттар деле азыр ошол назабын тартып атат болуш керек. Анткени депутат болууга алыш эле кыйын бекен. Оңой бекен. Тилин чайнап эле эл алдына чыгып күндө замечание кылып эл сүйүүсүнө ээ болбош эле оңой бекен. Мисалы үчүнчү, анан кийин эгерде ал бала кезинде ошондой кружокторго барып, мисалы үчүн хорго барып эметсе, дикциясы оңолот беле? Оңолот болчу. Сүйлөгөндө үйрөнөт беле? Курсагы чандайбы? Күндө бирден ыр жаттаса, күндө жок дегенде мисалы үчүн биз айтып атабыз. Мисалы мен азыр үйрөтүп атам да. Барчыны көктө шаңшыган. Бул эмне деген сөз? Котортсоң эч ким билбейт. Барчын деген эмне? Билбейт. Шаңшыган деген эмне? Учат дейт. Учат деген ал такыр башка. Көпөлөк да учат. Бирок көпөлөк шаңшый алабы? Мисалы үчүн да. Эми бул сөзүбүзгө жөн эле. Мисалы үчүн ошолор ошонун баарын билип, көркөм дүйнөгө аралашып, жок дегенде дикциясын оңдоп, аң сеңизимин оңдоп, ошол сөздөрдү оңдоп, жанагынтип ката жазбай. Мисалы, ошентсе анын пайдасын эле көрөт эле го ал. Эл сүймөнчүндө эл чын эле эл өкүлү болот эле. Муну айтып аткан себебим биз мындай стереотипти жок кылышыбыз керек да. Кээде баласы бийге барса же ырга катышса, айланайын сен артист болуп жаратат белең деген түшүнүктөр бар да. Депутат бол, банкир бол дейт да. Ошон үчүн банкир болсо да депутат ким болбосун деги эле көркөм дөөлөт менен тарбияланган бала. Биз балдардан бирде садиктеги балдардан интервью алып атып, ушунчалык таң калганбыз. Ал 2000-жылдар болчу, андан бери 20 жыл өтүп кетти го. Бирок мен шок болгоным эмне болчу? Ким болосуң? Депутат болом. Ким болосуң? Президент болом. Ким болосуң? Американец болом. Ой, жыгылганбыз да. Американец болот экен, түшүнүп атасызбы? Деле бирок кыргыз болом, мен иш кылам, эмгек кылам деген бирөө жок. Мына булар личный примерлер. Балам депутат болот деп сыймыктанат да. Ал ошо акылы жеткен жок. Депутат деген эле жыргап атырбы? Ал дагы кичине жанагы сен айткандай муну былкылдаган мени кичине былкылдатышкан. Ошол да биздеги жеңилге качырган адам табияты өзү ушундай да, жеңилге качырат да. Бирок жана Сократ айтмакчычы мындай да, адам канчалык көптү билген сайын, канчалык билимдүү болгон сайын, канчалык эметкесин өзүн билимсиз сезип баштайт. Ал чын эле мен эчтеке билбейм деп алчы ошончолук скромный болуп баштайт. Мына мен эмне үчүн мен акшоламан, моминтип эле мен кыйын ырдайм деп чыга берсе, четинен чала бала ырдап үйрөнүп алып деле чыга берет болчу. Жок, алар канчалык ырдын техникасын үйрөнүп, эмне ырчы болуш оңой бекен? Кимде ким силерге ырчы болуш оңой деп айтса мага келсин, 2 эле сабакта. Деп айтам да, 2 сабак алгандан кийин ал ырдаш иттей отурбай деп айтат. Анысы кандай канчалык ырдын техникасын үйрөнүп, анысын үйрөнүп, мунусун үйрөнүп, ошончолук мен үнүм анча деле эмес экен деп өзүнө баа бергенге үйрөнүп калат. Жок дегендечи өзүнүн кемчилигин билип, мына ушул да. Жанагы незнание сила деп туруп эле эчтеке билбей танктай кетип атышпайбы, анан депутат болуп атышпайбы? Туура. Мисалы үчүн мен өмүрүмдө 3 уктасам максатыма да кирбейт депутат болуш. Анткени мен корком, мен билем депутат болуш кандай болот экен. Депутаттар жөнүндө сөз болуп калды. Ошо депутаттардын алар жайын эле койбойбу, башка жок. Именно бүгүнкү темабызга куп келет да. Депутаттарыбыз жер карама болуп атат да. Чындыкты айта албайт, жалтаңдап, мындай балгоос депутаттар деп атпайбызбы? Бул жагынан экөөбүз бактылуубуз да. Ошон үчүн мугалим болуп эле журналист болуп жүрө берели. Эрчиле болуп калат дегеним да. Ошон үчүн балдарыбыз азыр бүгүнкү күндө балдардын лексикону ушундай болуп калды. Ким болосуң десе депутат болом, министр болом дейт. Министр болсоң да бол, депутат болсоң да бол, бирок тир карак бол да. Ага тарбиялабыз. Ол жеке жанагы биздин угуучу айтып кетти, рахмат, ошо мугалим экен. Ал мындай ойду айтып атат окшойт да, биздин билим берүү системасын өзгөртүш керек. Билим берүү системасы туура эмес иштеп аткандыгынан дагы болуп атат да көп нерселерчи. Мисалы үчүн көптөгөн өлкөлөр, мисалы мына 50 эле жыл болуптур түзүлгөнү, Сингапур уже пересмотрел өзүнүн билим берүү системасын баарын, бүт дүйнөдөгү жакшы эмелерди алып, образцы
билим берүү тармагында эң жакшы эмелерди алып туруп, анан өздөрүнө ылайыктатып закондорун иштеп, билим берүү системасын иштеп алышты. Качан билим берүү системасы жакшы жолго курулат да, качан гана караламан калктын аң сезими ойгонгондо, эл басым койгондо оңолот системачы. Ал эми азыркыдай кейпи менен реформа кылуу, билим берүү тармагын жолго коюу кыйын. Менин оюмча ал деле анча кыйын нерсе эмес. Ол жерге себеби дегенде, мисалы үчүн элементарный ар бир мугалим өзүнүн сабагына чыгармачыл караса, мисалы үчүнчү, мисалы үчүн ошол эле математик, ошол эле физик, мисалы үчүнчү, жүрө бер ошентип акшолоодо ырдап математиканы чыгарбай эмес, мага келип, Гүлмирже, кандай кылганда келиңиз экөөбүз бир чогуу совместный бир эме жазайлы. Бала ушунчалык кызыгып атат сиздин сабакка. Ырдагысы келет экен, бийлегиси келет экен, макул. Канткенде мен муну физикага кызыктыра алам десечи, мен ага жолдорун айтып берем. Билесизби, эгерде экөөбүз кол кармашсак, физик мугалим экөөбүз эле чыгармачыл эмесек, биз ошол баланы сонун чыгармачыл, ырдап бийлеген физик кылып алабыз. Билесизби? Кеп ошондо мына биз анан өкмөт өзгөртүш керек, ошол жанагы мес иштеген тилин чайнаган депутат өзгөртүш керек деп отурбай, биз ар кимибиз дагы өзүбүздүн эмебизде кандайдыр бир өзүбүздүн колубуздан келген өзгөртүүлөрдү жаза алсак. Мисалы үчүн, мен каршымын. Мен сизге бир нерсе айтайынбы? Бул мен эле эмес, мен деле ар жактан бер жактан угуп атып айтып атат болушум керек да. Муну мен эле айткан жокмун. Балдар азыр сиз үчүн баалат, ата-энеси үчүн. Баа үчүн эле баалат да. Беш үчүн эле окуйт. Өз үчүн эмес. Мен эмнени билем. Мен ушуга кызыганбы? Анан бүгүн жаттап келем да, жаттап келип 4 жерде 1, 4 жерде 2, 8 деп жаттап алып айтып берип тур эртең. Мындай класс пыр деп коңгуроо агалар менен унтуп мээмен чыгып кетет. Көрдүңүзбү? Анан муну мага мен өзүм балдарым айтат, эже дейт, бирде мен бир окуучумдун айтканын айтып берейин да. Аябай баа дегенде өлөт дейт да. Ал ушундай отличница, бирок мээсинде эчтеке жок, өзү айтат экен да. Мен ушинтип койдум аны депчи. Бирок ал отличница, ал круглый отличница, ал деген медаль алыш керек экен. Анткени мамасы айтыптыр, эгерде сен медаль албасаң, сен менин кызым эмессиң. Анткени мен медальга бүткөм, атам медальга бүткөн. Алар аябай тоону тоңкоруп атышпайбы азыр медальдарын? Ошо билим үчүн эмес, диплом үчүн окугандар ушундай деп атат да. Анан ошол айтып атат да. Бирде доскада чыгып жооп берип атат экен, жантылашып жооп берип атат экен. Ал баягы унутуп калбайын деп атат да. Бир эле сөздөн жаңысы унутат да. Ал жаттап алды да. Ал жаттап алды да, айтып атат экен, айтып атса, бир подружкасы монтип эле партадан туруп барып эле жыгылып калат экен. Ей плохо стало, да? Кыз подружкасы, эң жакын подружкасы монтип барып жыгылып калат экен. Жыгылып калса, башка балдар эжеден корккондан эмне кыларын билбей, кээ бирөө туруп барып баягы көтөрүп атат дейт. Тиги болсо баягы унутуп калбайын деп жанталашып эженин жанына барып алып тырылдатып айтып атат дейт. Мына роботтордо. Мына көрдүңүзбү? Мына пример. Мына. Ал отличница да, ал 5 алып атпайбы? Аны көрүп башка отличница ошону кылат. Адамдык фактор эмес. Тиякта подружкабыз өлүп атат. Бул кичинекей эле чакан эле класстын ичинде. Аны өлтүрүштүн деле кереги жок. Ал садистка эмес, ана хорошая, ана отличница, ана примерная ученица. Ал адам эмес болуп атпайбы? Жалган түшүнүк, жалган көрүнүш. Ал адам эмес да, жок. Ал отличник боло берсин, бирок ал адам эмес да. Туура. Ал адам эмес да, ал сатпадыбы? Бул жалган отличницалар ушулар да, жалган көрүнүш, жалган түшүнүк деген ушинтип калыптандырып атабыз. Мисалы үчүн, мектепте мен ойлойм да, мектепте мына бул өспүрүмдөрдүн эле өксүгүнө кирет. Чын эле мектептечи жанагы байкуш мугалимдер отуруп алып, аларга чын эле некогда, билесизби, азыр жаңы сабактын жүрүшү боюнча, методика боюнча сен азыр жаңы теманы түшүндүрөсүң. Мугалимдин баарын эле макулдуп тапшырманы текшеришиң керек, жетишишиң керек 45 мүнөттүн ичинде. Эмне кылам мен жанагы үйгө берген тапшырманы текшерип? Каалайсыңбы? Чыгарып кел. Мен сага түшүндүрбөдүмбү? Сен каалайсыңбы? Чыгарып кел. Аны өзүң үчүн чыгарасың. Каалабайсың, чыгарбай эле кой. Кеттик дальше. Мону түшүндүңбү? Кел, мо доскага кел. Кече мен эмнени айттым эле? Мо жерден чыгарып бер. Ал убактысын коротпуш керек. Тапшырмага, билесизби? Ошондо баардыгы практика жүзүндө болот. Мен каалаймбы? Мынтип коюш керек. Тапшырмага баа койбой эле кой. Каалайсыңбы? Сен чыгардың аны өзүң үчүн. Чыгарган жоксуңбу? Ал да өзүң үчүн. Тапшырманы дагы баа үчүн чыгарып келет. Сенден көчүрөт, менден көчүрөт, апасына чыгартат, атасына чыгартат, тил угат.
анан ата энелерге ичинде келгенде сен тапшырмаңды анан тил угат колго жейт байкуш 1-класстын 2-класстын балдар мисал үчүн айтып атам да. А эгер бала ошону өзүң үчүн деп эле коюңузчу. Мен мынтип айтам, распевка убагындачы. Ар кимдер өзүңөр үчүн распевка жасап атасың. Кана колуңарды көтөрүлөчү. Ким чын эле ушул жерде 10 жыл жөн эле деп эле отургусу келет. Же чын эле ким гана айткылачы, ким кооз, мукам үндүү болгусу келет, ким солист болгусу келет, ким жеке чыгырдап чыккысы келет. Колуңарды көтөрүлүчү. Албетте баары көтөрөт. Мен дейт да. Анда иштегиле. Анда жөн отурбагыла. Мен баарыңардын жаныңарда барып, эгер мен силер үчүн ырдап бере алсам, мен силер үчүн кыла алсам, анда мен баарыңар эле монтеле алып көңдө мына ерлериңерге салып коет элем. Кооз үндөрдөн мен сала албайм. Аны ар кимдер өзүңөр жасай аласыңар. Каалайсыңар ырдагыла, каалабайсыңар отура бергиле. Ырдайт да. Ой, молодец. Мыкты педагогдор карашындай болот да. Тиги жок, баланы ушундай эркиндикке өстүрүшүбүз керек да. Себеби ошондо гана улут эркин аң сезимге жетет. Ошондо гана улуттук сапатыбыз өсөт да. Жок, негизгиси өзүнө пайдалуу. Албетте. Ошондон баштап ал жанагы өз үчүн жооп берүүгө үйрөнөт бала. Өзүнүн сөзү болот. Ал Эрчиме болбой, турамчы болбойт. Эрчиме болбойт. Билесизби? Эң оңой жол бул эрчиген жол да, туурабы? Мындай балдар бар да, мисалы үчүнчү. Ой, мен жасай албайм аны, мен жок эже, мен ырдай албайм эже, мен кылбай эле коеюнчу, бирөөсү бар. Ырдап көрөйүн да. Болбой калды. Эмкиде дагы бир жолу ырдап көрөйүнбү эже? Ырдап көрөм. Эже, эмкиде дагы ырдасам болоттур. Анан, болбой калды эже. Мен 2-3 кылбадымбы эже? Кылбадымбы? Мына аракет аябай эле кылдым, бирок болбойт экен, мен ырдай албайт экенмин, А кээ бирөө бар, сага окшогондорчу. Ырдайм дедимби? Ырдайм. Ырдайм дедимби? Ырдайм. Карап тургула, ырдайм. Анан бир күнү карасаң элечи, ырдайт эй. Ырдайт да. Адам мүмкүнчүлүгү чексиз. Таң каласың, ишенесизби? Кулак жок. Мисалы үчүн, музыкалык мектепке барса, аны сөзсүз, балаңыз жөн эле коюңуз, кыйнабаңыз. Мында такыр слух жок деп эле коймок. Чын айтайын, мен окуучуларым мени калпайт, тыртпайт, ата энелерим турат. Ишенесизби? 20-га чыгып, 20-дан өтүп, сап-сонун ырдап кеткен балдар бар да. Монондайынан келген балдар. Ырдайм дедимби? Ырдайм. Кана дагы бир жолу, эми бир жолу. Мына ушулардын жолун кайталасак, мына ушул сапаттарды кайталасак эле, ар бири личность болот, ар бири инсан. Бирок чындыгында эле бар инсан. Бирок биз алардан инсандыкты мынтип туруп элечи, ата энелерчи өздөрү барып туруп эле, но жеринен эле хирургический жол менен эмес эле, өздөрүнүн колун монтип көңдөйүнө салып ийип туруп элечи, сен ким айтты сага? Сен өзүң чечесиң деп. Ким сага уруксат берди ушу сөздөрдү айтканга? Деп туруп эле көңдөйүнөн жана мен деген монандай толуп турган өспүрүмдөрдүн ичиндеги өзүнө ишеним, өзүнүн ичиндеги жана инсандык бир сезимдерди монтип колу менен алып туруп эле монтип ыргып жүрөбүз бизчи. Биз укпайбыз анын сөзүн. Өнчөлүк ишеним менен чоң айта албай атабыз да балдарыбызды. Биздин убактыбыз саналуу убакыттар калыптыр, 3 мүнөттөбүз. Бирок 3 мүнөттө көп нерсени туйунсак болот да, көп нерсени айтсак болот. Жыйынтыктарга жакын биздин бүгүнкү темабыздын өзөгүндөчү бир эскере турган окуялар барбы? Маселен, ошол окуучуларыңыздын арасында жанагы өксүккө кабылган балдар жыйынтыгы кандай, же болбосо ошо үй бүлөдө ишеним менен чоңойткон балдар. Олжобай, аны айтсам 3 мүнөтүң жетпейт. Мен 3 мүнөтүм бакыр жетпейт. Себеби дегенде мен эгер чындап эле ошондой өспүрүмдөрдүн өксүгү жөнүндө айтып баштасамчы, Олжобай, экөөбүз ыйлайбыз азыр. Мен ошон үчүн айтпайм. Биз эми эфирге чыгабыз, сахнага чыгабыз, дайым мындай кандай айтсам, бүгүнкү эле кооздукту көрдүңөрбү? Ошол кандай кыйын, жакшы ырдап атат, кандай кооз көйнөктөрдү кийип алышып, ай болуп татынакай болуп ырдап атышат. Демек кандай сонун, баары бактылуу балдар деп гана кое алабыз. Ар жагындагы канча көз жаш, ошо бала байкуш кантип келип, кантип кетип атат, анын үйүндө эмне болуп атат. Мен эгер четинен айтып баштасам, менде 10 жылдап, 15 жылдап жүргөн эркек балдар бар, Ишенесизби? Сиз эле айтып аткан жана өжөрлүк менен деле жүргөн балдар бар. Бирок жан дүйнөсү кандай жаралуу экенин эгер билсеңиз, анда экөөбүздүн 3 эмес, дагы 3 сааттык бир эфир алсаңыз, экөөбүз сүйлөшсөк, бирок мен ошондо да сизге айтып берериме ишенбейм. Себеби мен аны айткым келбейт го.
ошол окуучуларыңыздын арасыңыздан мындай бала тарбиялоочу педагогикалык таланты бар шакирттериңиз барбы? Билесизби, мен өзүмдүчү мына сиз айтып атасыз жанагы Кудайга шүгүр жана антип алтын уя деп жазып атабыз, жамандыр жакшыдыр ырларым бар. Мен балким акчаларды тыштап койсом, балким мен көп эле нерсе жөндөмдү экенин байкап калам кээдечи. Экономист болсом деле үй бүлөдө экономиканы жакшы эле алып барып жүрөм уже. Болмок болушум керек, бирок мен үчүн эң сыймыктуу билесизби, мен эч ким болгум келбейт. Мен мугалим гана болгум келет. Мен элдин эсинде мугалим, мыкты мугалим болчу деген ой эсиле билсеңиз, мен өлүп калсам эгер эмемде мыкты мугалим деп жазылсачы, мына мен ушуга билесизби, кандай мен кайра жаралып келсем да кайра эле мугалим болгум келет. Анан мен балдарданчы ырчы даярлагым келбейт. Мен ырчы тарбиялагым келбейт. Болбой эле режиссер болобуз, тиги болобуз деп кетип атышат. Бирок мен педагог тарбиялагым келет. Ишенесизби? Мен балдарга анан Кудайга шүгүр, мен өзүм бүтүрүүчүлөрүм эле өзүмдө кайра мугалим да. Кеткиси келбей эле мугалим болуп жүрүшөт. Мисалы үчүн бир деле айтайынчы, эми Салтанатты элдин баары билип бүтүштү. Ал эми мына Бактыбек деген бала жүрөт азыр. МУКТу он дипломированный дипломат. Он дипломированный дипломат. Диплом алган. Аты жөнүн жакшы бүткөн. Исманалиев Бактыбек. Бирок ошол жигит балдарды окутуп, жана кичинекей балдардын мойнуна мингизип алып, айланайын. Ошолор сием дейт, эми Кудай өзү кечирсин, тигинтет минтет ошолордун горшогун тазалап жүрөтей. Молодец. Мына мен сыймыктанам. Мен педагог тарбияладым. Мен жакшы педагог, мен сөз кылдым бүгүн. Рахмат, жакшы маектеши болду. Рахмат, жакшы келип. Өспүрүмдөр өксүк жөнүндө өтө талуу, улутту ойлондура турган кеп кылып бердиңиз. Ушуну менен биздин мейманыбыз Гүлмира Эсенгулова болду. Алып барган мен Олжобай Шакир. Кезектеги уктурга чейин саламатта калыңыздар, биздин маралдуу тыңдоочулар.